Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 9 класстын алгебра предмети боюнча сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы квадраттык функция жана квадраттык үч мүчөнүн аныктамасы. Алгач квадраттык үч мүчөгө токтололу. Ax квадрат плюс vx плюс c көп мүчөсү квадраттык үч мүчө деп аталат. Ал үч мүчөдөн турат. Биринчи мүчөсү ax квадрат, экинчи мүчөсү vx, үчүнчү мүчөсү c. Башкы коэффициенти a, экинчи коэффициенти v, бош мүчөсү c. Төмөндөгүдөй көп мүчөлөр берилсин. Бул көп мүчөлөрдүн ичинен квадраттык үч мүчөнү бөлүп алалы. Минус x квадрат плюс 7x минус 6 көп мүчөсүн алалы. Эң чоң даражасы 2. Бул квадраттык үч мүчө боло алат. Биринчи мүчөсү минус x квадрат, экинчи мүчөсү 7x, бош мүчөсү минус 6. Башкы коэффициенти минус 1, экинчи коэффициенти 7, бош мүчөсү минус 6. 3-төн 1 x квадрат минус 5 көп мүчөсүн алалы. Мында эки мүчөсү белгилүү. Биринчи мүчөсү 3-төн 1 x квадрат, экинчи мүчөсү 0-гө барабар, үчүнчү мүчөсү минус 5 бош мүчө. Башкы коэффициенти 3-төн 1, бош мүчөсү минус 5. 8x квадрат плюс 13x квадраттык үч мүчө боло алат. Эки мүчөсү берилген. Биринчи мүчөсү 8x квадрат, экинчи мүчөсү 13x, бош мүчөсү 0. Башкы коэффициенти 8, экинчи коэффициенти 13. Квадраттык үч мүчөнү бөлүп алдык. Өзгөрмөнүн маанисинде көп мүчө 0-гө барабар болсо, көп мүчөнүн тамыры деп аталат. X-тын 4-чү даражасы минус 16 көп мүчөсүнүн тамырын тапкыла дейт. Бул көп мүчөнүн тамырын табуу үчүн аны 0-гө барабарлап жазып алабыз. X-тын 4-чү даражасын x-тын квадратынын квадраты 16-ны 4-түн квадраты деп жазып алалы. Формула боюнча ал x квадрат минус 4 көбөйтүлгөн x квадрат плюс 4 деген эки кашаага ажырайт. Биринчи кашааны дагы эки кашаага ажыратабыз. X минус 2 көбөйтүлгөн x плюс 2 көбөйтүлгөн x квадрат плюс 4 барабар 0. Бул теңдемени чыгарабыз. Бул теңдемени чыгаруу үчүн барабардыктын оң жагы 0 болгондуктан ар бир кашааны 0-гө барабарлап жазып алабыз. X-ты табабыз. X барабар 2, x барабар минус 2, ал эми үчүнчү теңдемеде x квадрат барабар минус 4. Квадраттык тамырдан терс сандан тамыр чыгарууга болбойт. Анда дароо эле тамырга эмес деп жообун жазабыз. Анда берилген көп мүчөнүн тамыры 2 минус 2 экен. Ax квадрат плюс vx плюс c квадраттык үч мүчөсүнүн тамырын табуу үчүн ax квадрат плюс vx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемесин чыгаруу керек. Квадраттык үч мүчөнүн тамырын тапкыла. Төмөндөгүдөй квадраттык үч мүчөлөр берилсин. Квадраттык үч мүчөнүн тамырларын табуу үчүн бул квадраттык үч мүчөнү 0-гө барабарлап квадраттык теңдемени чыгарабыз. Квадраттык теңдеменин дискриминантын эсептейбиз.
Дискриминанттын формуласына тиешелүү коэффициенттерди коюп, эсептөө жүргүзөбүз. Дискриминанты 0-га барабар экен. Квадраттык теңдеменин дискриминанты 0-га барабар болсо, анда квадраттык теңдеме бир тамырга ээ болот. Формула боюнча x барабар 2-ге. Жообу 2. Экинчи квадраттык 3 мүчөнүн тамырын табалы. 0-га барабарлап жазып алып, дискриминантын эсептейбиз. Тиешелүү коэффициенттерин коюп, эсептөө жүргүзөбүз. Дискриминанты 9-га барабар. Оң сан келип чыкты. 0-дөн чоң деп белгилейбиз. Эгерде квадраттык теңдеменин дискриминанты оң сан болсо, квадраттык теңдеме 2 тамырга ээ болорун биз билебиз. Ал тамырларды табабыз. Биринчи тамыры 2-ден 1-ге, экинчи тамыры -1. Жообу бул квадраттык 3 мүчөнүн тамыры 2-ден 1 -1. Үчүнчү квадраттык 3 мүчөнүн тамырын табалы. Дагы эле 0-гө барабарлап алып, квадраттык теңдеменин дискриминантын эсептейбиз. Тиешелүү коэффициенттерин коебуз. Анда дискриминанты -43-гө барабар. Терс сан келип чыкты. Эгерде квадраттык теңдеменин дискриминанты терс сан болсо, квадраттык теңдеменин тамыры жок. Квадраттык теңдеменин тамыры жок болсо, демек квадраттык 3 мүчөнүн дагы тамыры жок деп айтабыз. Периметри 20 см болгон бардык тик бурчтуктардын ичинен эң чоң аянтка квадрат ээ болорун далилдегиле. Тик бурчтуктун бир жагы x см болсун. Тик бурчтуктун экинчи жагы 10 - x см. Анда тик бурчтуктун аянты эки жагынын көбөйтүндүсүнө барабар. X көбөйтүлгөн 10 - x-га. Мындан x-ти кашаанын ичи менен көбөйтүп жиберсек, андан кийин минус белгисин кашаанын сыртына чыгарсак, минус кашаанын ичинде x квадрат минус 10x келип чыгат. Мындан формулага ылайыктап толуктоо киргизебиз. 25-ти кошуп, кайра 25-ти кемитебиз. Анда формула боюнча минус x минус 5-тин квадраты минус кашаанын ичинде минус 25. Мындан минус кашаанын ичинде x минус 5-тин квадраты кошулган 25 келип чыгат. Минус кашаанын ичинде x минус 5-тин квадраты 0-дөн кичине же барабар. Мунун эң чоң мааниси x барабар 5 болгондо 0-гө барабар. Анда v-сы жагы 5 см. Ал эми a-вы жагын таап алабыз. A-вы жагы 10-дон 5-ти кемитсек 5 см келип чыгат. Өзүңөр байкагандай, v-сы жагы менен a-вы жагы барабар. Эки жагы тең барабар болсо, ал квадрат болот. Демек, эң чоң аянтка квадрат ээ болорун далилдедик. Эки мүчөнүн квадратын бөлүп алгыла. Өткөн формуланы эстейбиз. А плюс v-нын квадраты барабар a квадрат плюс 2a-вы плюс v квадрат. А минус v-нын квадраты барабар a квадрат минус 2a-вы плюс v квадрат экенин эске салабыз. Төмөндөгүдөй квадраттык 3 мүчө берилсин. Бул квадраттык 3 мүчөнүн экинчи мүчөсүндөгү 12-ни 2 көбөйтүү 6 деп көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алабыз. Формулага келтирүү үчүн 6-нын квадратын кошуп, 6-нын квадратын кемитип коебуз. Анда формула боюнча x минус 6-нын квадраты минус 36 кошулган 17 барабар. x минус 6-нын квадраты минус 19 келип чыгат. Эки мүчөнүн квадратын бөлүп алдык.
Кийинки тапшырмага токтололу. 4х квадрат кошулган 20х минус 6 квадраттык 3 мүчөсү берилди. Биринчи мүчөсүн 4х квадратты 2х квадрат деп жазып алалы. 20-ны 2 көбөйтүү 2х көбөйтүү 5 деп көбөйтүүчөлөргө ажыраттык. Мындан формулага ылайыктап толуктоо киргизебиз. 2х квадраты кошулган 2 көбөйтүү 2х көбөйтүү 5 кошу 5 квадратын коштук, кайра 5 квадратын кемиттик. Минус 6. Бул барабар формула боюнча 2х плюс 5 квадраты минус 25 минус 6, ал барабар 2х плюс 5 квадраты минус 31-ге. 2 мүчөнүн квадратын бөлүп алдык. Ax квадрат плюс vx плюс c квадраттык 3 мүчөнүн тамырын табуу үчүн ax квадрат плюс vx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемени чыгаруу керек. 2 мүчөнүн квадратын бөлүп алуу керек. Квадраттык функция. Бул квадраттык функцияга токтоло кетели. Y барабар ax квадрат плюс vx плюс c түрүндөгү функция квадраттык функция деп аталат. Бул функциядагы x функциянын аргументи. А, В жана С анык сандар. А 0-гө барабар эмес. Квадраттык функциянын тармагынын кайсыл багытталарын анын баш коэффициенти менен аныктап алууга болот. А оң сан болсо, параболанын тармагы жогору карайт. Ал эми А терс сан болсо, параболанын тармагы төмөн карайт. X чыныгы сандардын көптүгүнө тиешелүү. Ошондой эле параболанын жайгашуу абалындагы аныктап алсак болот. Биринчи аныктама. Y барабар ax квадрат кошулган vx кошу c түрүндөгү функция квадраттык функция деп аталат. Экинчи аныктама. Y барабар ax квадрат кошулган vx плюс c квадраттык функциясынын нөлү деп, функциянын мааниси нөлгө барабар болгондогу x өзгөрмөсүнүн мааниси аталат. Функциянын касиеттерин карайлы. Чиймеде парабола берилди. А оң сан. Демек, параболанын тармагы жогору карайт. Y минус 3-төн плюс чексизге чейинки аралыкка тиешелүү. Функциянын нөлдөрү минус 3, 0 жана 3, 0 чекиттери. X барабар минус 3, x барабар 3 чекиттеринде функция 0 болот. Турактуу аралыктары. Минус чексизде минус 3-кө жана 3-төн плюс чексизге чейинки аралыктардын биригүүсүнө x тиешелүү болсо, y оң аралыктарды алат. Ал эми минус 3-төн 3-кө чейинки аралыкка x тиешелүү болсо, терс аралыкты алат. Өсүү жана кемүү аралыктары. X минус чексизден 0-гө чейинки аралыкка тиешелүү болсо, функция кемийт. X 0-дөн плюс чексизге чейинки аралыкка тиешелүү болсо, функция өсөт. Кийинки мисалды карайлы. Y барабар 3x квадрат минус 4x плюс 5 квадраттык функциясынын x барабар 2, x барабар минус 2 жана x барабар 0 болгондогу маанилерин тапкыла. X барабар 2 болгондогу функциянын маанисин табалы. X-тын ордуна маанисин коюп эсептесек, 9-га барабар. Ал эми минус 2-ни коюп эсептесек, 25-ке барабар.
нөлді қойып есептесек 5-ке барабар. Функцияның маанилерін таптық. Кейінгі тапшырманы қарайлы. Bir координаталық тегіздікте y барабар 2x квадрат жана y барабар минус 2x квадрат функцияларының графиктерін жийгиле. Координаталық тегіздікте жийип алалы. Y барабар 2x квадрат функциясын алабыз. X-ка каалагандай маани берүү менен y-тын маанилерин таап, таблицаны түзүп алабыз. Есептөө жүргүздүк. Минус 2-ни x-тын ордуна койсок, 8. Минус 1-де 2. 0-дө 0. 1-де 2. 2-де 8. Координаталык чекиттерди таап алдык. Бул чекиттерди координаталык тегиздикте белгилейбиз. Белгилегенден кийин жылма сызыгы менен туташтырабыз. Төмөндөгүдөй график пайда болду. Бул y барабар 2x квадрат функциясынын графиги. Тармагы жогору караган парабола келип чыкты. Y барабар минус 2x квадрат функциясын карайбыз. Дагы эле x-ка каалагандай маани берүү менен y-тын маанилерин таап алабыз. Минус 2-де минус 8, минус 1-де 2, 0-дө 0, 1-де минус 2, 2-де минус 8. Координаталык чекиттерин таап алдык. Бул чекиттерди координаталык тегиздикте белгилейбиз. Чекиттерди белгилегенден кийин жылма сызыгы менен туташтырабыз. Тармагы төмөн караган парабола келип чыкты. Бул y барабар минус 2x квадрат функциясынын графиги. Бул функциянын графиктери y огуна карата симметриялуу. Y барабар 2x квадрат функциясында x чыныгы сандарынын көптүгү y 0-дөн плюс чексизге чейинки аралыкка тиешелүү. Ал эми y барабар минус 2x квадрат функциясында y минус чексизден 0-ге чейинки аралыкка тиешелүү. Кийинки мисалды карайлы. 5x квадрат минус 3x минус 2 квадраттык үчмүчөнүн тамырларын тапкыла. Чыгаруу. Бул квадраттык үчмүчөнүн тамырларын табуу үчүн y барабар ax квадрат плюс vx плюс c квадраттык функциянын нөлүн же ax квадрат плюс vx плюс c квадраттык үчмүчөнүн тамырын табуу үчүн ax квадрат плюс vx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемесин чыгаруу керек. Бул эрежеге таянып биз берилген квадраттык үчмүчөнү 0-гө барабарлап жазып алабыз. Квадраттык теңдемени чыгарабыз. Дискриминанттын эсептеп 49-ту алдык. Демек, теңдеме 2 тамырга ээ болот экен. Биринчи тамыры минус 5-тен 2-ге, экинчи тамыры 1-ге барабар. Демек, берилген 5x квадрат минус 3x минус 2 квадраттык үчмүчөсү 2 тамырга ээ болот. Биринчи тамыры минус 5-тен 2, экинчи тамыры 1-ге барабар. Ошондой эле y барабар 5x квадрат минус 3x минус 2 квадраттык функциясы 2 0-гө ээ болот. X 5-тен 2-де, x 1-де. Биз бүгүнкү сабакта квадраттык функцияга аныктама бердик. Функциянын нөлдөрүн табууну, графигин чийүүнү эске салдык. Квадраттык үчмүчөгө аныктама бердик. Квадраттык үчмүчөнүн тамырларын табууну үйрөндүк. Анда эмесе үйгө тапшырма. Окуу китебиңердин 16-беттеги номер 27, номер 29, 19-беттеги номер 32 ушул мисалдарды иштеп аткарасыңар. Жана экинчи параграфты
окуп келесиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.